Саламатсыңарбы кымбаттуу менин 2-класстын окуучулары. Силер менен математика сабагынан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кана эмесе математика сабагына керектүү китеп, дептер, калемдериңер даяр болсо анда математика сабагын баштайбыз. Математика сабагы падышасы илимдин, ал сабакты билгендер эч кыйналбайт илимден. Кана балдар, анда биз математика сабагын баштаардын алдында нейрогимнастикалык көнүгүүлөр менен машыгып алсак. 5, 2, 1, 4. 5, 1, 1, 2, 4, 3, 2. 5, 1, 1, 2, 5. Кана балдар, сабакты таймашуудан баштасак, туура жүрөгүн таап, тапкы чатка конобуз. Кана балдар, анда бат ойлонуп, бул тапшырманы аткарабыз. Кайсы санды эң жакын ондукка тегерек дегенде 30 болот. Балдар, силердин жообуңарда ушундай чыктыбы? 34, 33, 31. Эгерде силердин жообуңар ушундай 30га тегерек дегенде санды ушул сандар чыккан болсо, анда эң туура аткардыңар. Анда кийинки тапшырмага өтсөк, сандарды эң жакын ондуктарга тегеректегиле. Асы 18, Б'сы 45, В'сы 32, Г'сы 93. Ушул сандарды эң жакын ондукка тегеректегенде кайсы ондуктар болот? Эгерде силердин жообуңар ушундай чыкса, анда туура аткарган. 18-ти эң жакын ондукка тегеректегенде 20 болот. 45-ти эң жакын ондукка тегеректегенде 50 болот. 32-ни эң жакын ондукка тегеректегенде 30 болду. 93 эң жакын ондукка тегеректегенде 90 болду. Эгерде силердин жообуңарда ушундай чыкса, анда туура аткарган болосуңар. Келгиле балдар, анда эске салып алабыз. Жогоруда көрүнүп турган модельдерди силер кандай атайсыңар? Туура балдар, бул модельдерди биз акча деп атайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы анда акча. Бүгүн сабагыбыздын максаты силер кыргыз сомунун түрлөрүн тааныйсыңар, акчанын маанисин табуу үчүн алдыга санай аласыңар. 1 сомду ар кандай жолдор менен майдалоону билесиңер. Берилген акча менен товар сатып алып, канча акча кайтарым болорун аныктайсыңар. Ошондой эле ыкчам ой жүгүртүп эсептөө көнүмдөрүн түзөсүңөр. Келгиле анда балдар, биз дүкөнгө чыгабыз. Балдар, силердин оюңарча сезим кайсы объектилер сатып алса болот? Момпосу менен 1 стакан сок сатып алса туура болот. Балдар, анда келгиле окуп үйрөнөбүз. 1 сомду биз С деп кыскартып жазабыз, ал эми тыйынды тый деп жазабыз. Анда балдар, дептерибизди алып, жогоруда тапшырмаларды аткарабыз. Жаңырда 1 сомдук купюра бар. Ал аны монеталарга алмаштырат. Бул 1 сомдук купюра, ал эми бул 2 дана 50 тыйындык монета. Кана, жообун кандай чыгардыңар? Эгерде силердин жообуңар канча тыйын 1 сом болорун далилдесеңер, анда 10 дана тыйын 100 тыйын болсо, анда силердин жообуңар туура чыккан болот. Балдар, анда биз кийинки тапшырмага өтөбүз. Кийинки тапшырмада балдар, саноон улантып, анан бош орундарды толтурабыз. 5 сом, бул жерде 10 сом, 5 сомго көп болгондо 15 сом болду. 15 сом, дагы 5 сомго көп болгондо канча сом болот, бул жерге жазабыз. Ал да 2 сомго көп болгондо канча сом болот, жазабыз. Кийинки тапшырманы аткарабызда баардыгы канча сом болду, ушул дептериңерди ушул жерине жазып коебуз. Эгерде силердин тапшырмаңар доскада көрүнүп аткандагыдай болсо, анда силер туура аткарган болсоң, 5 сомду 5ке чоңойтсоң 20 сом болду, 20 сомду да 2 сомго көп кылсак 22 сом болду, да 2 сомго көп болду керек 24 сом болду. Эгер баардыгы 24 сом акча болгон болсо, анда силердин тапшырмаңарды туура аткарган болосуңар.
Балдар Айбек дүкөнгө барып түстүү карандаш сатып алды. Түстүү карандаштын баасы бул жерде 14 сом. Ал эми дүкөнчүгө Айбек 20 сом берди. Дүкөнчү кайра Айбекке канча сом кайтарын берет? Кана ойлонобуз. Эгерде дүкөнчү Айбекке 6 сом кайтарын берген болсо, анда силердин жообуңар туура болгон болот. Кийинки тапшырмага өтсөк балдар. Бул скейтборд. Скейтборддун баасы 35 сом турат экен. Аны төлөө үчүн биз ушул жердеги кайсы купюралар керек болот? Кана бардыгыбыз ойлонобуз. Оюнчук скейтборддун баасы 35 сом болчу. Төлөө үчүн керек болгон акчаларды биз көрсөттүк. Бул жерде биз 20 сом көрсөттүк, 10 сом белгиледик жана 5 сом белгиледик. Эгерде силердин тапшырмаңар ушундай көрсөтүлгөндөй чыкса, анда силер туура аткарган болосуңар. Кана балдар, эми кызыктуу тапшырмаларга өтсөк, бул жерде көрүп турганыңардай капчыктар турат. Ар бир капчыкта акча купюралар турат. Бул капчыктардагы акчалар менен биз кайсы мөмөлөрдү сатып алабыз? Бул жерде лимон, алмурут, кара өрүк жана башка мөмөлөр турат. Биз дал келтиребиз бул жерде. Мисалы үчүн биз 3-чү капчыкта канча сом бар экенин санайбыз. Бул жерде 20 сомдон 3 экен, 60 сом. 60 сомго биз бул жерде эмнени сатып алабыз? Биз 60 сомго бул жерде лимонду сатып алабыз. Демек, лимонго дал келтиребиз. Силер алдыңардагы таркатмаларды алып, дал келтирип чыгасыңар. Кана балдар, экинчи таркатмада мисалдарды иштейбиз. Бул жерде акча купюралар менен тыйындар турат. Биринчи капчыкта санайбыз, андан алабыз кийинки акча менен тыйынды. Бул жерде 49 сом бар. Андан алып коебуз 22 сомду. Жообун ушундагы чарчыга жазабыз. Ошентип бул таркатманы дагы аткарабыз. Кийинки тапшырмага өтөбүз. Бул жерде топчу. Бул топчунун баасы 88 тыйын турат. Бул жерде монеталар турат, тыйындар. Төлөө үчүн кайсы тыйындарды белгилеп чыккыла, кайсы тыйын 88 тыйынды белгилеткенде биз топчуну дүкөндөн сатып алабыз. Кана балдар, силердин жообуңарда ушундай чыктыбы? 50 тыйын, 10 тыйын, 10 тыйын, 10 тыйын коштук. 60, 70, 80, 85 тыйын, 86 тыйын, 87, 88. Эгерде силердин жообуңар ушул монеталарды белгилеген болсоңор, анда силер туура аткарган болосуңар. Кийинки тапшырмага кезек беребиз. Сезим төмөнкү акчага китеп сатып алды. Бул жерде балдар акча монеталар көрүнүп турат. Ал 20 сомдук купюраны берди, жана 10 сомдук купюраны, жана 2 сомдук купюра төлөдү дүкөнгө. Китепти сатып алыш үчүн. Эми бул жерде силерде суроо, бул жерде китептин баасы канча турат? Кана балдар, ойлонобуз. Балдар, ойлонуңарбы? Китептин баасы канча турарын билдик. Китептин баасы эгерде 38 чыккан болсо, анда туура жооп болот. Китебиздеги тапшырманы аткарып келебиз. Бул тапшырма Сезимдин 50 тыйын монетасы бар. Ал канча сызгыч сатып алат? Бул сызгычтын наркы 10 тыйын болот. Тапшырма ушул. Эгер ушул тапшырманы үйдөн туура аткарып келет деп силерге ишенем.